Assalamu алейкум. Бүгін бөйрек туралы сөйлөшөбүз. Аныгыраагы бөйрөктөгү таштар тууралуу. Сизде бөйрөгүңүздө таштар же туз бар экендигин кантип билсеңиз болот? Мен 3-4 белгисин айтып өтөйүн. Эгерде сиздин белиңиз, арка жактарыңыз ооруй бере турган болсо, ноюп, катуу ооруй бере турган болсо, токтобосо, жана дагы заарап ушатканыңызда дагы оорутса, жана тез-тез заарап ушатсаңыз, ушул белгилер сизде бөйрөгүңүздө таш бар экендигин билдириши мүмкүн, бирок бул такыр эле башка оорулардын белгиси да болушу мүмкүн. Чындап аныктагыңыз келсе, албетте УЗИге барсаңыз, сизде таш, туз бар же жок экендигин айтып берет. Эми мен сиздерге ошол бөйрөктө таш болуп калуу мүмкүнчүлүгү эмнеден улам пайда болот, ушуну айтып берейин. Негизи нормада оксалат деген заттар организмге келип ал жерде бар болуп турат, бирок эгер ал көбөйүп кете турган болсо, ошол бөйрөктө таш уюп пайда болушуна себепчи болуп калат. Эми кандай организмде таш пайда болот? Ошол оксалаттар уюп көбөйүп ташка айланат. Бул ошол бөйрөгү алсыз болгон же болбосо бөйрөгү начар иштеген адамдар болушу мүмкүн. Чегелеринде маселеси бар адамдарда дагы ушундай ушул көйгөй пайда болуп калышы мүмкүн. Жана дагы айрым азыктарды көп колдонгондо дагы ошол оксалаттар көп болушу мүмкүн. Аларга шоколад кирет, кара чай кирет, шпинат кирет. Жана дагы айрым азыктар бар, аларды анча эстей албадым. Газдалган суулар дагы кирет. Эгерде сиз ушуларды тынымсыз колдоно турган болсоңуз дагы, сиздин бөйрөгүңүздө таш пайда болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Эмне кылышыңыз керек экендигин бир аз түшүнүп калдыңыз деп ойлойм. Бөйрөгүңүздө таш пайда болбош үчүн өйдөдө айтылган азыктарды азайтышыңыз керек. Чайды, газ сууларды такыр эле токтотуш керек. Жана шпинатты дагы бир аз этияттап ичиш керек даярдагандан кийин. Шоколадты болсо, албетте, негизи көп жебейбиз шоколадты, ошондой болсо дагы таза шоколаддарды кээде гана жеп турган организмибиз үчүн өтө пайдалуу, бирок ашчасы ушундай оксалаттарды көбөйтүп таш пайда болуу мүмкүнчүлүгүн көбөйтүшү мүмкүн. Ошондуктан этиятташыңыз керек муну дагы. Жана дагы күнүнө 2 литрден кем эмес сууну ичип туруш керек. Суунун өзүн, эч кандай кофе, чай эмес, суулардын, мисалы, бөтөлкөдө чыгарылган ар кандай газ суулар эмес, жөн гана суу. Ушул 3 нерсени аткара турган болсоңуз, ошол өйдөдө айтылган жешиңизге, ичишиңизге болбой турган нерселерди жебесеңиз, сууну жетиштүү 2 литрден кем эмес ичсеңиз, жана дагы лимондун ширесин дагы чыдап туруп ичип турсаңыз, ал үчүн лимонду сатып аласыз дагы, ошону эле сыгып туруп сууга кошуп же өзүн эле ичип койсоңуз дагы абдан жакшы болот. Сизде бөйрөгүңүздө эч кандай таш пайда болбойт. Эгер ушул айтылган нерселерди аткарып турган болсоңуз.